Саламатсыздар теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда үйдү жылытуучу батарейди орнотуу, ал жерден кандай батарейлер болот, ошонун баарын көргөзүп, кандай шаймандар колдонулат, ошол жөнүндө айтып берип, азыр бул жерден орнотобуз. Бул жерде биринчиден эле тамдын дубалын өлчөп алып, момундай атайын хамуттар бул батарейди ийгилгенге атайын чийип алып, атайын орнотуп алабыз мындай кылып биринчиден. Андан кийин бул жерде ысык суу, бирөө подачасы, бул келаткан суусу, бул кайра артка кеткен суусу, обратка деп коет. Бул жерде кандай оңдоп түздөө иштер үчүн атайын мондай суу жапкычтарды орнотуп койгонбуз, мындай крандарды. Монда сантехникалык бириккен детальдар бар, мондай атайын өзүнүн бул жерде. Бул жерде бүт баары ичине резинка менен орнотулат. Андан кийин эле биздин орнотуучу үй жылытуучу батарейкасы ушундай, мындай жаңы азыркы заманбаптагы. Мунун үстүндө маески деп коет. Атайын орноткондон кийин ичиндеги желин чыгаруучу атайын мындай бурагычар, мындай желин чыгарат. Атайын пробкасы бул жерде бүтүк. Үстү болсо да бириккен жерлери бул подача деп коет, келип аткан жагы бул обратка деп коет, суу айланып кайта кайткан жагы. Бул жердин баары фумлента менен атайын оролуп бекилди, мынакей бүт баары. Эми бул жерде үстү бул жагы болот, ылдый асты бул жагы. Бул жерде шаймандардын газовый ключтун мына эки газовый ключ, анткени бурап кеткенге фумлента, отвертка. Азыр муну орнотторду бул жөнүндө түшүнүп бере кетейин. Азыр ушундай заманбаптан атайын үй жылытуучу батарейлер ушундайлар чыгып атат. Бул биметалл деп коет. Биметалл деген эмне? Бул темирдин аралашмасынан. Бул жерде дуралюминий бар, алюминий бар. Ошо аралашмадан чыккан биметалл деп коет. Мунун алып атканда фирменный атайын дүкөндөр бар. Ошондон жакшыларынан алсаңыздар болот. Мунун азыркыча кээ бирлери бар. Сапаты өтө начар, шаардын давлениясына чыдабайт. Бул бириккен жерлерден жарып чыгып кетиши мүмкүн. Азыр ушуну туташтырып бириктиребиз. Буну орнотуу орнасында мында тургузуп алабыз дагы. Бул үстү болот, бул арты. Эми ошону могу жерде коюп койгон хамутка атайын илебиз муну. Орнотуп алабыз. Көтөрүп кое алабыз. Койдук. Эми орнотуп атканда бул жерден көңүл буруш керек. Могу жерде атайын резиновый прокладка деп коет, мындай атайын. Могу жерде резинкасы бар мынакей. Муну сөзсүз коюш керек мынакей. Астында да ушундай болот мынакей. Астында да орнотулат ушундай. Атайын эки резинка. Буну койбой унутуп кетсең, суу кармабай суу чыгып кетет мынакей. Атайын мындай сальник манжет деп коет. Ошону сөзсүз коюш керек. Мындай болуп. Анан кайта ордуна келтирип мындай болуп. Астын, үстүн. Мына отургузуп алабыз. Эми муну түздөп, акырындык менен жылдырып бирине келтиребиз. Мындай келтиребиз. Эми буну буруп атканда бул биметалл өтө нежный деп коет, өтө жумшак, морт болот. Ошон үчүн бурап атканда өтө кылдаттык менен күчкө салмай жок муну. Оңдон оңго бекилет, солго чечилет. Бул жерде 20 темир түтүкчөгө буну винтиль деп коет, суун ачып жапкычы. Бул да 20, бул латундан, атайын түздүү темирден дайындалган. Түздүү темирден дайындалган себеби бул сууга көп чирибейт, дат баспайт. Ошон үчүн муну
атайын түздүү темирлерден дайындайт. Муну контрайка деп коет. Контрайканын артынан мунун ортосуна фумлентаны уруп, муну бекем тартып коет. Андан эле бул жерде бириккен жерлери, атайын бурчтар, бул өтө пластик, жогорку сапаттагы актар, айнек кошулган атайын ушундай түтүкчөлөр, жогорку сапаттагы бул сууга атайын дайындалган. Андан бул жерде бүт баары фумлента менен орнотулат. Могу жерде дагы атайын резинка менен орнотулат. Бул жерде да мен жана көргөзгөндөй сальник манжет деп коет, ошол менен орнотулат. Бул жерде бүт баары үтүк менен келтирилген. Бул үй жылытуучу батарейди атайын ушул жерден муну булган жерлерин кандай мындай жерлерден чыгып кетиш керек. Ошол көргөзүлгөн. Эми бул жерден акырындык менен өтө күчкө салбай бекитебиз. Мында бул чоңке, мурага кирбегенче чоңураак ачкыч менен бекитебиз. Өгөнү алмак салмак бирдей тартып отурабыз. Өтө күчкө салбайбыз. Бул жерде винтилден орноткону, астына суу келип аткан жана кетип аткан жерин орноткон себебибиз үйдөгү сууну оңдоп түздөө иштерине жаап коюп, алмаштырып, немеде оңдой берсек болот. Эми бул жерде азыр биз коштук, сууну ачып көрөбүз. Анан тиги жерден акырындык менен желин чыгарып көрөбүз. Биринчи ачканда келаткан сууну ачабыз, подачаны өтө чоң эмес, кичине ачабыз. Кетти суу, экинчисин ачабыз. Суу кетти. Азыр могу үн токтогондон кийин чоңойтобуз. Сразу ачканга болбойт. Акырындык менен. Суу кетти. Андан кийин экинчи аз-аздан ачып отурабыз. Тез ачып ийгенге болбойт. Анткени бул шаардын ТЭЦтен келип аткан суунун басымы өтө чоң. Токтоду. Эми бул жерден азыр суусун ачып жаап көрөбүз. Кандай экен? Суу кетти. Жылуу келип атат. Ушул жерин акырын желин чыгарабыз. Жылуу буга чейин келип калды. Суу айланып, үстү менен келип айланып кайдана чыгып кетет. Жылуу суу келди. Муздак. Bunun өзүңөр деле үйүңөрдөн ушундайларды жылыткыч радиаторларды өзүңүздөр деле кошуп алсаңыздар болот. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Шаймандарыңыздар болсо баары үтүк керек, газовый ачкычтар керек. Андан кийин фумлента, отвертка, жел чыгаранга. Воздух чыгарып атам. İçinde kalan jel çıkandan kийин суу чыккандан кийин жаап коет. Суу чыгып атат. Бул батарея içinde суу келип аткан суу менен кетип аткан суунун ортосунда аба калып калат. Ошол абаны чыгармайча бул батарея жылбайт. Атайын аба чыккандан кийин түгөндү жели. Болду. Ушунун жели түгөндү. Ошону менен
желин чыгардык. Мына жылуу суу келди, мынакей. Көрүп турасыздар. Анан жылуу суу бүткөндөн келгенден жаап коесуң мындай. Жылуу суу келди. Мен бүгүнкү сабагымда үй жылуутуучу батареяны орнотуп эле, кандай шаймандар колдонулат, желин кандай чыгарат, ошону көргөзүп бердим. Радиатордун кандай материалдан жасалганын айтып бердим. Биометалл деп коет. Анан бул батареялардын азыр фирменный магазиндерде коет, дүкөндөрдө атайын сатылат ушундай жакшы сапаттуулары. Анан көбүнчө сапат жоктор болсо бул биздин шаардын ТЭЦтин басымы, суунун басымына чыдабай жарылып кетиши мүмкүн, жылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мындайларды алып атканда өзүңүздөргө көңүл буруп, сапаттуу таанганга аракет кылсаңыздар. Эмки сабактан жолукканча саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.